Адамдардын арасында ушундай бир адамдар бар. Максатын билбейт, эмнеге жаралганын билбейт, эмне кылышын билбейт. Же болбосо өзүнүн бир пикири жок. Же келечекке койгон бир максаты жок. Элибиз үчүн, жерим үчүн, дин үчүн моундай кылсам деген бир планы жок. Ушинтип жөн эле таң атырып кеч кирип аткан бир канчалаган адамдар бар. Тасалуху кайфа яиш. Мына ошол адамдарга барып туруп, кандай жашап атасың деп сурай турган болсоң, валима яиш, эмне үчүн жашап атасың? Ва иля айнал масир, бара турган жериң эмне? Келечекте эмне кыласың? Кандай болот? Жашооң эмне менен бүтөт деп сурай турган болсоң, ва фи айи тарикин ямши, кайсы жолдо бара атасың деп суроо берсең, вала юатика жавабан, ушул суроолорду эгер бере турган болсоң, кээ бир адамдарга сурооң жоопсуз калат. Бал руббама ла я'рифу ма'на суал. Кээ бир инсандар бул суроодун маани маңызын түшүнбөгөндөр да бар. Бирок ошолор да бүгүн жанакы мен да гражданинмин, мен да жана 6 миллион арасында бармын деп жер бетинде басып жүрөт. Адамдардын арасында ушундай бир адамдар бар. Максатын билбейт, эмнеге жаралганын, эмне кылганын билбейт. Өзүнүн бир идеясы, пикири, максаты жок. Алардан эгер сурай турган болсоң, кандай жашап жатасың? Валима яиш, эмне үчүн жашап жатасың? Ва иля айнал масир, барар жериң эмне? Кай жергече барасың? Ва иля айи тарикин ямши, кайсы жолдо бара атасың деп сурай турган болсоң, суроолордун бардыгы жоопсуз калат. Балким кээде суроодун маани маңызын түшүнбөгөн инсандар да тилекке каршы арабызда жашап аткандар бар. Хаза лам я'риф кадра. Мындай адамдар жашоодун, өмүрдүн кадырын, баркын билбегендер. Иннама дүния таам ва шараб ва манам. Чындыгында кээ бир адамдар бул дүйнө дегенде тамак, чай, уйку, файза фататка хаза фа'ала дүния салам, ушулар жок болсо дүйнө жок деп ойлойт. Дүйнө эмне дегенде жеш керек, ичиш керек, ойнош керек, күлүш керек, жыргаш керек. Эгер ушул нерселер жок, анда жашооң бүттү, өлүшүң керек деп ойлойт. Чындыгында жашоо бул үчүн берилген эмес. Ал эми кимдеки мына ушул жашооду жебигенге, ичкенге, ойногонго, күлгөнгө байлаган болсо, алар тууралуу Аллах Таала кереметтүү Кур'анда кимдин максаты жеш, ичиш боло турган болсо, алар жөнүндө Аллах Таала кереметтүү Кур'анда «Валакат зарa'на ли жаханнама касиран минал джинни вал инс». Чындыгында биз тозок үчүн кээ бир инсандарды, кээ бир жиндерди жаратканбыз. Лахум кулубун ла яфкахуна биха. Тозок үчүн жаралган адамдардын жүрөктөрү бар. Ла яфкахуна биха, бирок ал жүрөк менен ойлонушпайт. Ва лахум a'yunun la yubsiruna биха. Алардын көздөрү бар, ал көз менен көрүшпөйт. Ва лахум азанун la yasma'una биха. Алардын кулактары бар, ал кулак менен угушпайт. Акыйкатты айтсаң укпайт. Акыйкатты көрмөмүш калат. Укпамыш калат. Билбеппин дейт. Кээ бирөөлөргө окшоп фактап кел дейт. Көзүн оюп көрсөтсөң дагы. Улайка кал ан'ам. Алар айбан сыяктуу. Балхум адал, балким айбандан дагы төмөн. Улайка хумул гафилун. Мына ошолор гафилетте калгандар, мына ошолор кудайсыздар. Ва ма кана раббука лиюхликал кура бизулмин ва ахлуха муслихун. Раббиң бир коомду жок кылбайт, азаптабайт. Эгер ал коомдун арасында аксакалдары, илимдүүлөрү, молдалары акыйкатты айтып, туура жолго чакырып турса, ата аталыгын кылып турса, эне энелигин кылып турса, мугалим мугалимдигин кылып, мектептеги окуучусун башкасынын тарбиясына, кийимине, жүрүм турумуна көңүл буруп турса, Аллах ал коомду азапка албайт дейт.